Биздин кийинки коногубуз Баткен облусунун Баткен районунун Самаркандек айылынан келген, келечектеги эр жүрөк мекен сакчысы болууну кыялданган. Кыргызстандагы кичинекей чек арачы Абдуллаев Амирди чакырабыз. Урматтуу капитан Абдуллаев, сизди Эркинбеков Самат Сен мыктысың долбоорунун студиясынан кабыл алууга даяр. Жарайт. Кандайсың, жакшысыңбы? Кандай келип алдың Баткенден? Жакшы. Баткен тынчпы? Баткен тынч. Эң сонун. Чек арачы деген бул ким? Чек арачы деген кызматын коргойт. Мекенин коргойт, Сен жаңдагы куралдардын бардыгысын өзүң колго жасагансың. Опа, аны Калашник. Мунун аталышы Калашник. Автомат Калашник. Автомат Калашников, 44. 44? 44 экен о. 43 деп ойлоп алдым да. Мындай. Кандай? Şu баланы атып салайынбы? Буну бетке коюм. Мындайбы? Жок, мына колуңузду бетке коюң дейм. Муну дейм монетке. Монетке? Мына. Сонун. Булардын бардыгын аталышы кандай? Мына снайпер Советский Союзунан. Бул балта өзүм жасагам темирден. Сонун экен, Бул болсо снайпер, Охо. Берсеңиз? Охо. Кандай кармайм мен муну? Жүрөсүң го? Октоп койдукпу азыр, Жок. Огун алып койдуңбу? Эми шонун чыгарың. Сонун экен, чыгарайм. Опа. Бул? ППШ Советский. Көрөйүнчү. Пистолет пулемет Шпагина ППШ. Сонун. Дагы? Дробаш немецкий. Немецтердики бул дробовик деп айтылат, Дробаш деп коебу же? Дробовик. Буга эки ок салынып атылабы? Кинолордо көргөнсүзбү? Баягы немецтер шундача менен аткан го. Ооба. Бул аптечка. Аптечканы. Бул Бетке блокнот коёт дагы монетке. Бетке ручканы коюп коёт. эмнени жазат чек арада? Чек арада эмнесин жазат? Больнойду. Ыр жазса болобу? Ыр жазса. Жок. Сүйгөнүнө кат жазат, Сүйгөнүм, мен чек арадамын. Мына пистолет Макарова Макаров? алгам. Чыныкыга окшош экен, 1000 сом турабы, Баткенде. Окей. Баткенде 1000 сом турат ушул. Рация. Түшүп кетет. Мынакей, бул рация. Капитан, сиз каяктасыз? Биз чек араны жакшы эле кайтарып атабыз. Капитан, уруксат үйгө барып тамак ичип келсем болобу? Капитан, мен сүйгөнүмө жолугуп келе калсам болобу? Гүл берип, кайра келип калам. Болобу ушинтсе чек арада? Болбойт да, Болот. Мынакей, достор, караңыздар, ушунун бардыгысы чек арачынын керектүү курал жарактары болуп эсептелинет, мынакей. Мынан көргөзөм дедим эле да. Кой тур. Дагы кызыктар барбы, Ооба. Бул жерде эмне бар? Бул планшет сумка. Планшет сумка? Сиз бересизби мага планшет? Бетке салып алам да.
Берем. Мен ушунча келгенде жок, мынчалык чоң планшет бере албайм, бирок мынчалыгын бере алам да. Мынчалыгын, Мынакей. Мунун ичинде караңыздар. Ручкалары бар, батат экен, көп нерселер бар экен бул жерге. Бетке Муну дагы чек ара кызматкери дайыма жанына алып жүрөт экен. Муну биздин коңшубуз берген, армиядан келген. Коңшуң азамат экен, Коңшуң мыкты бериптир сага. Аты Жолболду уулу. Амир, айтчы. Сен үй бүлөңдө атаң чек арачы болуп иштебесе, кантип чек арачы болуп сен иштейм деп кыялданып калдың? Биринчи Кантип солдат болгуң келди? бир ооба чек арадан келди эле да. Армиядан келген элем. Анан форма өлбөй кезде атасынан сурасам, "Не, балаңыз өлгөн жокпу?" десемчи, өлгөн жок десечи, анан формасы зор болуп, анан мен солдат болуп иштегим келип атат эле. Сонун патриот, мыкты, өрт, мекенчил жигитти тарбиялап аткан апасы ким болду экен? Апаңын аты ким? Апамдын аты Сурая. Апаң менен сүйлөшөлүбү? Оба. Жакшы экен. Саламатсыздар, кош келдиңиз. Саламатчылык. Кош келдиңиздер. Рахмат. Азыркы учурда солдат болом деген балдарды мен аз эле кездештирем да. Сиздин уулуңуз кантип ушул нерсеге кызыгуусу абдан чоң болуп калды жана сиздин колдооңуз бул нерсеге? Мен деле буну ойлогондо маалыматым жок болчу. Бул кинолордо көргөндө бардык солдаттар өлөт деп түшүнгөн экен да. Ошол Кошун Ааздын баласы кадимкидей жоокер болуп гитаранын коштоосунда, аккордеондун коштоосунда чоң букетти колуна алып келип, апасына гүл сунуп, честь берип киргенде атасынан сураганда, бала солдаттар чындап сол барса өлбөй келеби деп, ошону ошол күндөн баштап апа мен солдат болом деп формасын ошол күндөн кие баштаган да. Шу күнгө чейин күндө түндө форма кийип жүрөбүз. Кадимкидей. Кол чабуулар болсун. Жумушка кириш үчүн заставада канча күн турду айтыңызчы? Мага ошол кызык болуп турат. Угушум биринчи 3 күн турганда неме желектер бар, туулар. Туунун кичинеси бар, чоңу бар, колуна көтөрүп, граната деп атпайбы, ошонун оюнчуктар толтура болчу. Граната кайыш тагып алып, кайыштарына толтура гранаталарды коюп алып, анан карта бар болчу. Карталарды көтөрүп, картаны өзүнчө колу менен чийип алган болчу. Кыргызстан чийип алганбы, ага маани бербеппин чындап. Ошолорду чийип, анан жазып, заставанын эшигинде турса, начальниктер кирип чыга берет да, улам кирип чыга берсе, кирейин деп шондой десе, жок, кичинекей деле унчукпай эле кирип, үйүңө бар десе, кечкече туруптур. Эртесинде дагы ошондой болгондо, ушу жаш жоокерлер алмашабы, билбейм, жоокерлер келгенде же кабары жокпу, эми угушум боюнча да эми. Баягы начальниктери келгенде бардыгын тизип алып туруп, неме дептир да, ушу гранатаны кантип бургайт десе, баары бириден сурабаса да, бири туура эмес көрсөткөн экен да. Бунун көрсөгүшүн толтура граната турбайбы, ошол кичинекей солдат баланы алып киргиле деп часовой болот экен. Ошол часовойго айтканда, часовой алып кирсе, сураганда начальник будан, атың ким десе, Амир деп, сен гранатаны бургаганды билесиң десе, билем десе, көрсөтүп берчи десе, көрсөтүп берсе, бу туура бургаса, ушул амирчелик билбейсиңер, бүгүндөн баштап силердин начальниңер Амир деп, 4 баланы дайым ушул күндө кызматка кетем деп барып, шону начальник көрүп эле тизип берет экен да. Кадимкидей тизип, нени машыктырат билбейм. Ал жакта сыр деп мага табышмак да. Айтылбайт, чек арада не болгон, сыртка чыкпайт деп, бир да сырын айткан эмес. Кече ошондо көрдүм да. Кандай кылып ыргыттың? Көрсөтүп бере аласыңбы? Оба. Граната да элесе. Тырчы ушуну. Кандай ыргыттың ошондо? Ошо чек ара кызматкерлерине, капитандарга кантип көргөзүп бердиң сен? Киновка көргөзөм. Макул, чыгы бер, боло берет. Азыр, Боло берет, Кана.
Бетке? О. Ана чыгы бер, мен чыгы. Кандай ыргыттың? О. Опа. Охо. Мына сага кол чабуулар, баракелди. Кел бул жака, мен жаныма келчи. Анан күндө заставага барып турасыңбы? Ага. Кантип киргизет сага? Эми ал жака киргенге өзү болбойт да күзөтчүлөр. Удостоверение көргөзөм. А, Удостоверение кылганда көргөзөм да. удостоверениең барбы сенде? Охо. Анакей. Депутатский билет. Депутатсыңбы сен? Жок. Баяны. Охо. Мынаны берген ошо. Мынакей. Самархандек чек ара заставасынын танк аткычы. Абдуллаев Амир Талантбекович. Мынакей. Абдуллаев Амир Талантбекович. Баракелди. Ошондо сени танка аткыч кылдыбы, Мен тангам бар да. Танкаң барбы, өзүңдүкүбү? Капитанмын да. Аткыч көрдүңүзбү? Көрдүм. Ошо капитандар атат да автомат менен. Капитандар, танканын ичине кирип алышып. Анда санда граната ыргытып коесуң жаңы элекиндей. Чек арада күндө чуркап машыгат. Сен алар менен, чоңдор менен кошо жарышып жүрүп чарчабайсыңбы? Чарчабайм. Мен чарчап калсамчы, начальниктер келет дагы. Сен чарчадың деп машинасына иңгизип алат да. Демек сен солдаттарга кошулуп чуркап барасың, тоого чуркап чыгып, кайра келатканда сен паскарык. Паска түшөсүң, Өрлөбөйсүң, паска түшөсүң, Паска чуркап чыгып, кайра келатканда чарчап калсаң, начальниктин машинесине отуруп алып келе береткенсиң да? Мурунда болду эле да. Күчтүү, мен сендей солдатты мен биринчи жолу көрдүм. Сен чегарачы болуп иштеп аткан экенсиң. Кыргызстан кайсы мамлекеттер менен чектешет? Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кытай. Кытай, Аскер чиндерин билесиңби? Катардагы жоокер эфрейтор, кенже сержант, улук сержант, улук сержант, старшина, прапорщик, улук прапорщик, кенже лейтенант, улук лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник. Сен ошондо кенже лейтенантсың, Кенже лейтенант эмес, лейтенант. Лейтенантсың, Ой, азамат. Самат байке, Оу. досторума, аталарыма неме берип коеюнчу саламат. Берип койчу, сурап койчу, ал акыбалы эмне болуп атышып туралар. Кана? Ата, ава, мен сен мыктысыңдын. Самат байкенин алдыда отурам. Самат байке зор экен. Заставадагы солдат агалар, рахмат сиздерге үйрөткөнүм мага. Автомат чаптан. Досум, анда сен экөөбүз бул жакка чыгалык. Бизде дагы машыга турчу жай бар. Сенин солдатың мен болуп берейин, Сен мага начальник болосуң. Граната ыргытканды, бир кандайдыр бир машыгууларды азыр ушул жерде көргөзөбүз. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын көчүрмөн даярдык башкармалыгынын башчысы полковник Төлөнбаев Кыялбек Жоробековичти чакырабыз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Кандай жигит? Кана, командирге эмне кылат? Честь береби? Жолдош капитан, сиздин бурунума Абдуллаев Амир келди. Ай, молодец. Абдуллаев. Амир кел, бул жакка кел. Эми биз көнүгүүлөрдү жазайлы. Агай, машыгууларды жазайлы. Сиз болсо бизге команда берип турасыз. Даярбызбы? Кана. Оппа. Кана, чегарачы болгондон кийин бул чек ара кызматында аткарылып жүргөн көнүгүүлөрдү аткарабыз анда. Жолдош Абдуллаев, Бул 5-көнүгүүнү аткарууга
Жолдош Абдулдаев, кириш. Опа! Кийинки көнүгүн аткарабызбы? Ооба. Колдун жерге жатып алып күчүн текшеребиз, а? Биринчи. Бул жакка карап тур. Жолдош Абдулдаев. Упор лежа. Менять. 10. Кийинки көнүгүнү биз курал менен аткарат окшойбуз, а? Анда куралыңды ал. Жолдош Абдулдаев. Согушка даярдык көр. Enike ak sütündü, el horhop ben aktayım. Erçiği delçetinde, hazamat cöbetinde, alısta kırgız elim, hardayım seziminde. Erçiği delçetinde. Жолдош Абдулдаев. Душманды көздөй. Кол гранатасын ыргытчы. Ardında kırgız elim, ardayım seziminde. Азаматсың, баракелди. Браво, браво, кол чабуулар болсун. Ана эмесе, агай сиз дагы ортого келип коюңуз. Бир экөө сөз болсун биздин келечектеги чек арачыга. Урматтуу катышуучулар, бүгүн биз жаш чек арачыны көрүп турабыз. Бул чек арачынын ушундай патриот чек арачы болгонуна себепкер бүгүнкү биздин ушу Баткен областынын аймагында болуп жаткан кырдаалдагы түрткү болсо керек деп мен ойлоймун. Мен ошол аймакта кызмат кылып келген аскер кызматкери катары ушул биздин жаш чек арачыбызды кош колдоп колдойт элемин. Колумдан келген жардамды беребиз. Биз ушундай патриот чек арачыларыбыз болсо, ушундай жаш муундарыбыз ушундай багытта эгер чоңое турган болсо, кыргыз эли эч нерседен камсанабай жашаса болот деп ойлоймун. Баракелди. Биз дагы колдойбуз, биз дагы коштойбуз. Анда эмесе кичинекей чек арачыга сен мыктысың долбоорунун керемет белектерин тапшырууга даярбыз. Кана эмесе ортого алып чыгып берип коюңуздар. Бул жон баштык сага чек арада кызмат өтүп атканда ичине курал ичине тамак аштарыңды салып алсаң болот, Канакей. Бул болсо китеп чек ара кызматынан тышкарыдагы сөзсүз түрдө чек ара кызматкери билимдүү болуш керек, акылдуу болуш керек. Ошондо акылдуу болсо чек арасын мыкты деңгээлде коргой алат. Кана Манастын балачагы, Манас атабыздын балачагын дагы окусаң бул сага дем берет, дух берет деп ойлоймун. Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун ушундай сонун сүрөтү түшүрүлгөн планшет тапшырабыз. Бул дагы сага. Жана ошондой эле агай өзүңүз тапшырып коюңуз. Сен мыктысың долбоорунун башкы кубогу. Кубогу. Азаматсың Жолдош Абдулдаев. Мына. Жолдош Абдуллаев, сен чындап мыкты экенсиң.